Чоң рахмат, урматтуу элчи мырза. Мен аябай таң калдым эле, эмне үчүн 2021 жылы 7,5 миң Пакистандын жарандары Кыргызстанга келебиз деп электрондук виза алган деп. Көрсө ошол мезгилде түз Бириккен Араб Эмиратына, Сауд Аравиясына түз каттан болбогондуктан биз аркылуу учуп кетишкен да, туурабы? Ошону мен ушуну тактайын эле, бирок анын жообун алдым. Экинчиси, 2024 жылы 2600 адам Кыргызстанга Пакистандан жумуш издеп келишти, иштегени келишти атайын. Албетте, сиздер бересиздер да визаны. Ошо визада аларды иште турган компаниялары көрсөтүлөбү, көрсөтүлбөйбү? Көбүнчө элчилик стикер визасын беришет. Биз көбүнчө жанагындай торгово-промышленный палаталар менен иштейбиз. Жана ишкердик визаны же студенческий визаны азыр бүгүнкү күндө жана электрондук виза аркылуу алып атышат. Эмес ушуну бир көзөмөлдөп коюңуздарчы, анткени өткөндө бир радиодон, Азаттык радиосунан атайын репортаж берилди да. Ошол келгендер, мисалы Бангладештен 2600 адам келиптир, 2500 адам Бангладештен экен, 2600 адам Пакистандан экен, 1700 Индиядан, Түркиядан 1300, Өзбекстан, Түштүк Корея, АКШ, Вьетнам, Непалдан бери келет экен бизге жумуш истеген. Эми Кыргыздын жумуш берүүчүлөрүнө түшүнө эле атам. Биринчиден азыр биздин өзүбүздүн жарандарыбыз аз айлык иштебей калды. Мындай талап кылып калды да. Экинчиден булар келсе жанагындай Куран окутууга барбайт экен. Сүннөт той, бажамын той деп кетип калбайт экен. Ошо 24 саат бою керек мезгилде иштеп берет экен да. Бизде мындай тойлор көп да, кетип калмай көп, катташуулар көп. Анысын эле түшүндүм. Бирок айбирсиз ортомчуларга түшүп келип калбаттыр да. Атын атабаган эле бир булак айтып турчу пакистандыктардан. Алданып калып атабыз, жабыр тартып калып атабыз депчи. Ошо көңүл бөлүңүздөрчү, анткени эгерде 1,5 окуу жайга келсе, окуу жайдын адреси көрсөтүлөт, аталышы көрсөтүлөт, Кыргыз Улуттук университети же Манас университети деп. Иштеген компаниялардын атайын көрсөтпөй коет экен. Анан келгенден документтерин алып алып, ишке орноштурдук деп туруп, айлыгын да бербей кыянат кылгандар бар экен да. Бул өлкөнүн имиджине аябай зыян. Биздин мекендештер тияктан бир жабыр көрүп калганда кандай жаман акыбалда калып атабыз. Ушуну бир колго алса болобу, көзөмөлгө алса болобу, кандай деп ойлойсуз? Бул маселе биз жана жумуш орноштуруу боюнча компаниялар менен дагы мен бир эки жолу жолуккам. Аябай көп былтыр сиз айткандай 2000ден ашык ушу жумушчулар келиптир Кыргызстанга. Бирок көбүнчөсү ушу электрондук виза аркылуу прямой эмеге беришет экен дагы, биякта партнерлордун табышып, ошолор менен иштешет экен. Элчиликке жанагындай стикер визага бизге кайрылбайт да. Ошо бир маселеси болуп атат. Андан тышкары мен дагы биз коопсуздук боюнча маселе, коопсуздук боюнча сотрудникке айткам, ушу маселени дагы бир жолу иликтеп карап көрсүн. Анткени сиз айткандай мындай проблема жана студенттер менен да болуп атат да. Бизге да былтыр 2022 жылда көп арыздар түшкөн. Биз ал боюнча тиешелүү органдарга маалыматтарды жибергенбиз. Тактап коелучу, эгер элчиликтен кыйгап өтө турган болсо, стикер виза деген эмне? Түздөн түз консулдук кызматка келеби, урматтуу Тышкы иштер министринин орун басары? Саламатсыздарбы? Негизи электрондук виза аны түшүнүктүү да, ал формалар бар, неме кылат дагы, анан кийин общий процесс менен кете берет. А стикер визалар булар түздөн түз ошо виза алуучулар биздин элчиликке кайрылыш керек. Булардын ошол жанагы кагаз түрүндө барып толтурат дагы, анан ошол жерден алат да, элчиликтен. Жок, элчилик айтып атпайбы, бизге кайрылып эле түздөн түз стикер виза менен алып кетип калып атат. Жок, электрондук виза, электрондук. Кечиресиздер, электрондук виза. Электрондук визаны ким көзөмөлдөйт? ДКС да, туурабы? Консулдук кызмат департаменти да. Туура, Нуржигит Кадырбекович, бирок ал жерде мындай, алар жанагы электрондук формаларды толтурат дагы, анан жана түндүк менен жана тиешелүү мекемелер макулдук бермейинче ал эме виза алынбайт да. Ал жөн эле платформада департамент консулдук службы. Түшүндүм, тиешелүү ошол жерде эми коопсуздук кызматы бар, балким миграция боюнча кызмат бар. Эмесе мына президенттин урматтуу өкүлү, сиз ушуну колго алыңызчы. Анткени ортомчулар аркылуу алат экен, түздөн түз ишканалардан булар чакыра албай, ошолорго ишенип келип, айта ала калгандар көп экен. Анан орноштуруп туруп, документин алып, ошо бойдон маянасын бербегендер бар экен. Эми бул эмне деген кыянатчылык эми? Кыргыздын пейли ушундай беле? Кыргыздын айкөлдүгү, адамгерчилиги, меймандостугу ушундай беле? Биртке адамдардын айынан бүт өлкөнүн имиджине доо кетип атат да. Буну болсо эл аралык маалымат караштарында, аутлеттерде чыгып атат ушул. Ошон үчүн ушул жагын карап койсоңуздар, анда түз эле мен мына парламенттеги өкүлгө кайрылайын. Ушуну колго аласыздарбы?
Ооба, Нуржигит Алдырбекович, тиешелүү иштер жүргүзүлдү. Дагы бир жолу МИД тарабынан жакшылап түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Анан менин оюмча жөнгө салынат. Элчи мырза, сиз азыр жаш элчилердин бирисиз. Перспективаңыз бар, аракетиңиздерди көрдүк, ийгилик каалайбыз. Көздөн, сөздөн сактасын. Анан мүмкүн болушунча кресло деген убактылуу нерсе. Креслого отуруп уктаса деле жарашат, мындай ыңгайлуу болсо керек. Иштесе да жарашат да. Экинчисин тандап, мындай тарыхта калган эки өлкөнүн ортосундагы алаканы бир жагын эңелге чыгарган элчи катары калыңыз, ошону каалайм.